Пробка маселеси өзгөчө мына 10 күндүн ичинде абдан көбөйүп кетти. Мунун причинасы Некрасова көчөсүндө бизде көчөнү жаптык. Себеби ал жерде канализационный коллекторду биз тартып келе атабыз. Очистное сооружение Акынбаева көчөсүнөн 1 метрлик коллектор жасап атабыз. Себеби биздин баягы курулуп аткан объекттер кийинки убакта курулуш абдан күчөп кетти, көбөйдү. Дагы экономикага пайдасын келтире турган тармак. Ошолорго эртеңки күндө канализациянын пропускной мощностью жетпей калып, эртең проблема чыкпасын деп, ошол жерге биз канализациянын коллекторду тартып келип атабыз. Ошол маселени ушу пробканын эң чоң азыркы кезде 10 күндүн ичинде көбөйүп кеткен пробканын бирден бир себеби ошол болуп атат. Бирок мен тапшырма бердим. Ошол иштеп аткан подрядный компанияга, биздин Бишкек водоканалга 3 смендик жумуш жүргүзө турган болду. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, тепловой сет болобу, водоканал болобу, казып салып эртең менен 8-де баштап, кечинде 5-те кетип калчу. Бирок мен түнкүсүндө иштейсиңер дедим. 3 сменде иштейт. Биз баягы 15 мектеп, бир бала бакчаны 3 сменде кандай курсак, 5-6 айдын ичинде. Силердин ар бир квадратты жабасыңар, толук көчөнү жаппайсыңар, 3 сменде иштейсиңер. 3 айда бүтүрө турган жумушуңарды 1 айда бүтүрөсүңөр. Пробка маселеси жаралбаш керек деп биз ошондой нерселерди кабыл алып атабыз.